Кандайсыздар, барсыздарбы? Эфирге кошулабыз. Мен болсо пока WhatsApp группага келген суроолорго жооп берип баштай берейин. Котманды кеч барыңыздарга. Мен болсо WhatsApp группага келген суроолорго жооп берип баштай берейин. Угулуп жатсам плюс белгисин коюп коюңуздар. Так, WhatsApp группага бизде суроолор келип калыптыр. Мен ошол суроолорго жооп берейин. Бүгүн суроолор келген группага. Котман кеч дейт. Котманду кеч барыңыздарга. Кандайсыздар? Угулуп жатамбы? Так. Так, угулуп жатамбы? Сонун. Кандайсыздар? Биринчи күн, экинчи күн эфирди ким көрдү? Ким көрө алды? Эки күн эфирди ким көрө алды? Так, салам барыңыздарга. Кандайсыздар? Мен көрдүм дейт. Сонун инсайттар. Так. Бизде WhatsApp группа бар. Ошол жакта берилген суроолорго, бүгүн берилген суроолорго жооп берип баштайын. Так, мага запрос жөнөткөн айымдар бар экен, Так. Так, мага запрос жөнөтсөңүздөр болот эфирге. Разбордон баштасак болот. Саламатсыздарбы дейт. Салам барыңыздарга. Бүгүн разборлор суроо жооп кылабыз. Окей, оба жооп күтүп жатамын чыдамсыздык менен дейт. Жооңуз суроону көрбөй калдым. Саламатсызбы дейт. Салам барыңыздарга, салам. Эме ачылып атат? 78 сообщение дейт. Так. Айымдар, мырзалар, сиздер көпсүздөр, мен жалгызмын. Ошондуктан мен атайын сиздерге ботту улап койдум. Бот. Комментарийге разбор деп жазсаңар, директтен силерге кат келет, катталдыңыз беле деп. Катталган болсоңуз, туулган күнүңүздү сурайт. Туура туулган күнүңүздү жазсаңыз, толук туулган күн, ай, жылыңызды жазсаңыз, сиздин канча туулган күнүңүзгө жараша сизге разбор орус тилинде жөнөтүлөт. Андан кийин миссияңыз жөнүндө жөнөтүлөт. Номериңизди калтырсаңыз, миссияңыз жөнүндө дагы маалымат келет. Андан кийин менеджерден дагы консультация алсаңыздар болот. Демек, мен муну эмне үчүн айтып атам? Сиздер көпсүздөр, мен жалгызмын, ошон үчүн менин рилстерим астында комментарийге разбор деп, дирекке разбор деп жазсаңыздар, мен ботту улап койдум. Анан орус тилинде жоопторду берет, бирок мен азыр ошону которуп атам. 3 күн, 1 жуманын ичинде которуп туруп кыргызчалаштырам, Кудайым буйруса. Бирок орус тилинде деле сиздер ошол акысыз разборду разбор деп жазып алсаңыздар болот. Макулбу? Бир адамды разбор кылганга 3 саат, 2 саат да аздык кылат. Себеби дегенде туулган күн эле эмес, атын эсептешет, атын, атасы, апасы, кандай үй бүлөдө чоңойгон, эмне билимдери бар, эмне жөндөмдөрү бар, жолдошу, кандай азыр окружениясы, чөйрөсү кандай да, азыр абалы кандай ал адамдын, эмне билимдери бар, эмне жөндөмдөрү бар.
эмне жумушта иштейт, кандай жөндөмдүү навыктарды уже наработала, ошонун баардыгын мен угуп ал адамдан ошол нерсени сууруп чыгабыз. Түшүндүкпү? Түшүндүк, э? Вот. Анан мага жөн эле бир сүйлөм айтып коюңузчу деп кээ бирде айтышат. Да, комментарийге анан дирекке ошол сөздөрдү койдук. Так. Рилстердин астына, пожалуйста, команда бар болсо, миссияны кантип эсептеш керек, текст менен бергем. Наргиза айым бергем, Наргиза СММ бергем, миссияны кантип эсептеш керек, текст бар. Ошону жөнөтүп койсоңуздар болот группага. Ушул жерде жазылуу дейт. Так, миссияны кантип эсептеш керек боюнча, Наргиза бергем, ошол текстти да берип койсоң болот. Салам барыңыздарга. Мен сонун жаңылыктарым бар. Белекке мини курс алыш үчүн сиздер номер калтырсаңыздар болот. Мага азыр разбор алам дегендер эфирге запрос таштаңыздар. Караңыздар. Окуп жатам, абдан сонун. Так, группада эмне деген суроолор дейт? Жылдын миссиясы канча болот, айтып коюңузчу, сураныч сиздерден дейт. Туулган күндүн баардыгын кошуп чыгабыз. 1 плюс 5 плюс 0 плюс 8 плюс 1993 болсо 1993 деп, например, 18 болуп калса, 1 плюс 8 1 санга келебиз. Бирок биз миссияны азыр сөз кылбай элебиз, макулбу? Такыр сөз кылбай элебиз. Биз мындай да, негизи бир сүйлөм менен айтып бүтө албайсың бир адам жөнүндөчү. Мен айтып коесузбу дегенде 3 саат сиз эле жөн эле айтып бере албайм да. Ошол үчүн мен атайын баарыңыздарга пайдалуу болсун деп ботту даярдап койдум. Миссия чыгат аякта, туура туулган күнүңөрдү жазсаңар, число сознания боюнча разбор, электронный разбор директтен эле ала аласыздар, эгер мен катталуучу болсоңуздар. Андан сырткары эмдиги жыл общий год 1. Буюрса эмдиги жылы жакшы жаңылануулар, жаңы башталыштар башталат. Буюрса ушул жылдан аман эсен чыгып кетсек. Это год эмоций, год 9, год завершения цикла. Миссия эмнени иштетет дейт. 33 жашка чейин, как раз таки биз ошол нерсени бүгүн тема кылып атабыз. Мага запросторду жөнөтсөңүздөр болот, суроолоруңуздар бар болсо. Мага эгерде силер эфирге чыгып мага консультация алам, разбор алам десеңиздер, мага эфирге запрос жөнөтсөңүздөр болот. Мына бул жакта уже көп айымдар разборго, эфирге башташыптыр. Кундуз айымга эфирде жооп берип өтсөңүз дейт. 33 жаштан кийин так, сиздин сурооңузга жооп берейин. Саламатсыздарбы? 33 жаштан өткөндө только миссия иштейби же дата рождения тоже иштейби? 94 дейт. 27/12/1981 дейт. Кайсы тармакта иш алып барсам ийгиликтүү болот дейт. 33 жаштан кийин көбүнчө миссия иштейт, ооба, бирок баары бир туулган күн башыңыздагы сиздин туулган күнүңүз да каалооңуз башка, кыймыл аракет кылганда башка болуп чыга берет да. Кыймыл аракетте башка болуп чыга берет. Демек сизде көбүнчө ооба миссия иштейт. Миссия иштейт, анан
кайсыл жаатта мен кетсем болот дейт. Эмне жумуш кылчу элеңиз буга чейин? Ошол жумушка карай. Эмне жөндөмүңүз бар? Мен асмандан эле айтып кое албайм да бул деп. Но сиз элге кызмат кылсаңыз болот. Сүйлөп акча тапсаңыз болот. И адамдардын бетине айтып сүйлөбөй, көңүлүн калтырбай. Вообще мындай тилди оңдоп, көңүлүн калтырбаганга аракет кылыңыз. Хочу найти свое предназначение дейт. Так, эфирдин ссылкасын жөнөтөсүзбү дейт. Ой, так, саламатсызбы? 33 миссия дегенди толук түшүнө албай келем. Акыл менен түшүнгөндөймүн бирок дейт. Миссия деген бул 33 жаштан кийин кайсыл тармакта, кайсыл жакта сиз өзүңүз көп жакшы иштерди кыла аласыз. Жан дүйнөңүз дагы рахат алып, өзүңүз дагы көп жакшы нерселерге жете аласыз дегенди билдирет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен ошо консультация алайын дедим эле. Угуп атам. Мен ошо психология боюнча биринчи ошо эми жаңы эле Ызаткан Жусуповадан катталып эми эле бир курсун окуп, ондон кийин ошол аркылуу анан азыр сизге жаңы эле подписанный болдум да Инстаграмга. Анан ошол мына жерде туулган күн, эшо дегендерге жакшы түшүнө албай эле турам. Бул билим цифровая психология, Сюцай, цифровая психология туулган күнүнө карата, туулган күнүнө карата именно сан билимдери десек болот. Наука, илим да. Наука о цифрах, о дисциплине ума и тела, да, дисциплинага келип, өзүңдү түшүнүп, адамдардын энергиясын түшүнүп, эмне үчүн ал адам мындай иштерди жасайт, эмне үчүн мындай болот, тигиндей болот деп таануучу илим. Психология көп тармактуу болот. Квантовый психология, цифровой психология, нумерология, таро, карта, там дагы көп психологиянын түрлөрү болот. И астрология, көп психология, классическая психология жана башка. Но ошонун ичинен психология өтө көп тармактуу. Ошонун ичинен бөлүнөт. Вот. И это вид психологии, это цифровая психология. Кандай суроо менен чыктыңыз? Ошол мынал жазып атат го азыр туулган күн жыл боюнча. Ошону талдап бере аласызбы? Разбор кылып деген го. Атыңыз ким? Бурмакан. Бурмакан. Канча? Туулган күнүңүз канча? 11 февраль 1989. Эмне иш кыласыз? Биз сода тармагында иштейбиз азыр. Бир суроо бериңиз. Эмне суроо? Запрос. Мындай өзүм андай проблемам деген сыяктуу. Запрос. Кандай десем? Максатыңыз барбы жашоодо? Жашоодо максаттар көп эле. Жок экен максатыңыз. Оома экенсиз. Жок экен максатыңыз. Максат койгонду билбейсиз. Максат жок, оомасыз. Ошон үчүн сурап атпайбы, максатыңыз эмне, кандай запрос менен чыгып калдыңыз эфирге? Адамдар ар кандай көйгөйдө чыгат. Күйөөм ичип атат, же болбосо күйөөм менен мамилем начар, кээ бирөө чыгат, акчам жок. Акча проблемасы да. Мисалга биз көп жылдан бери эле иштейбиз, анан мындай кандай десем, ошо акча проблемасы биздечи. Акчаңыздын берекеси жок экен го. Ошондой да. Вроде жакшы эле табабыз, бирок ошондой. Акча табат экенсиз, бирок акчаңыздын берекеси жок. Акчанын баарын сливать этет экенсиз, деньги в унитаз у вас. Какие у вас отношения с мамой? Апаңыз менен мамиле кандай? Менин мамилем жакшы
Жакшы, эле? Жакшы. Эмне анан акчаңыздын берекеси жок? Билбейм, ошол жакшы эле тапкандай болобуз, анан бирок эми жок да, ошондой результат жок десе болот. Жакшы окуп аптырсыз да, эгерде сиз окусаңыз. Ошону жакшы кире албадым да, анан ошол мына жакында ретрит болуп экен, ошого дагы Кудай кааласа катышсамбы деп аракет Эч нерсе түшүнбөптүрсүз. Эгерде суроо берсем жооп бере албай атасыз. Башын кичине 1-2 сабагын эле окудум да, одан кийин окуй албай калдым. Кире албай атам да, ошол мындайча айтканда ошо психологияга кире албай атам. Психологсуз да бирок. Предназначениеңизде психологсуз дейм. Кызыгат экенсиз дейм да. Кызыгам, бирок ошол эмеге мындай жүрөгүм менен кире албай атам да. Кызыгым эми, бирок эме жок. Кечеги ошол окуйн деп жакшы эмне кыла албай койдум да, кире албай койдум. Анан ошол эми ретритке барсам ошол толук кирип эме кылып кетемби деп ойлоп атам да. Ооба, ретритке келиңиз, сөзсүз түрдө орундар чен 50 гана орундук, особняк 50 эле адам батат. Анан жандуу барыңыз, эгерде сиз такыр адамдар азыр жалкоо, окугулары келбейт, бир нерсе жазып коюп эле өз жөнүндө укуп билип алгысы келет, андай болбойт да. Адам мээсин иштетип, окуп, көрүп, мен оозду ачып туруп салып берип кое алам, бирок адам түшүнбөйт. Өзү менен тынбай иштеш керек. Мен эмне үчүн кайра окууга кетип баратам? Эмне үчүн эмдиги жума кайра окуган атам цифровой психологияны? 3,5 жылдан бери окуп атсам деле кайра барып окуп, өзүм менен иштеген атам. Эмне үчүн? Туурабы? Эмне үчүн? Эмне үчүн да? Мындайча айткандачы, анан жөн эле эмес да бул деле нерсечи. Адам өмүр бою өзүн изилдейт, өмүр бою окуп, өсөм деген адам өзү менен өмүр бою иштейт. Анан барып коюп эле бир жолу мынтип коюп эмес, жок. Постоянно это образ жизни, постоянно окуп туруш керек, энергия алмашып туруш керек. Да, эме менен иштеңиз, апаңыз менен иштеңиз көбүрөөк. Апаңыз менен көбүрөөк иштеңиз, акчанын берекеси жок экен, акчанын баарын акча табат экенсиз, бирок деньги в унитаз. Деньги в унитаз, анализ жок, у вас высокое эго, адамдар менен больше коммуникация, билим алышыңыз керек, дисциплина жок сизде. Бат чарчап калат экенсиз, энергия жок, эч нерсе мындай. Тело обычно еще тело не чувствуете, наверное, может, тойгондуу или мындай телоңузду жакшы чувствовать этпейсиз да. И я вам рекомендую обязательно ходьбу, спорт сөзсүз түрдө. Обязательно рекомендую ходьбаны, басуу техникаларын рекомендация берем. Сөзсүз түрдө. Денеңизди чувствовать этип баштайсыз да. Нету любви к себе у вас, любви не хватает, анализ жок, оомасыз, кете бересиз, максаттарыңыз жок. Жөн эле күнүмдүк жашоо менен эле жашап аткандайсыз. Так максаттар жок. Өзүңүз менен аябай иштешиңиз керек. Күнүнө жаңа адамдар менен таанышыңыз, 3-төн 5 адам менен инстаграмбы, башка жакпы, онлайнбы, офлайнбы. Аябай өзүңүз менен иштешиңиз керек экен. Өзүңүз менен аябай иштешиңиз керек экен, да. Вам нужно работать, аябай билим алышыңыз керек тынбай. Эгерде тынбай билимдерди алып, ушул нишада кетсеңиз, сиздин акчаңыз психология тармагында. Бирок сиз даярсызбы, даяр эмессизби билбейм. Эгерде Кудай кайра кризиске салса, может быть, очнётесь. Может, ачылат, кулак, көздөр ачылып, окушум керек деп айтасыз да. Рекомендую, окуңуз. Сөзсүз түрдө окуңуз, барыңыз, потому что соодадан сырткары акчаңыз
Акчаңыз именно ошо адамдарды консультацияларды кылып, психология тармагында. Акчаңыз көбүнчө ошол тармакта. Жакшы психолог боло аласыз, трансформатор. Билим эле жетишпейт экен, дисциплина жок экен, энергия аз экен. И акчанын берекеси жок. Акчанын берекеси это отношения с мамой. Апам менен жакшы, ооба апам жакшы көрөм, белек берем дешет. Но обида есть на маму, апаны өзгөрткүлөрү келет. Это глубоко где-то у вас там. Түшүндүкпү? Болупту, рахмат чоң. Күтөм сизди особняктан. Боптук Кудай кааласа аракет кылып. Жандууга барыңыз обязательно. Так, у меня очень много запросов тут. Давайте постараюсь максимально дать пользу. Саат 9-та менде цифровой психологияда курстагы окуучуларыма зумум бар, 2 сааттык. Ошон үчүн 9га чейин бүтүрүшүбүз керек экен биз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсыл жактан чыгып калдыңыз? Мен Бишкектен чыгып жатам. Атыңыз ким? Өзүм Көлдөнмүн. Менин атым Айпери. Кандай максатта чыгып калдыңыз? Биз ошо жолдошум экөөбүздүн бизнес жаатында кайсы тармакты алып кете алабыз, ошол жөнүндө билейин дедим эле. Эмне иш кыласыңар? Өзүм азыр ошо миграциядан келдик. 4 ай болду. Ошо 4 айдын ичинде ойлонуштуруп бир багытка кете албай жатабыз да. Ошо мен дагы ошо цифровой психологияга кызыгам. Өзүм 5-2-мин, жолдошум 1-5. Бизнес сода кылгыла. Сода кылышыңар керек. Товарный бизнес, сода кылышыңыздар керек экен. Бизнес ачышыңар керек. Ошо мен 1992 жылкы 5-декабрь, жолдошум болсо 10-ноябрь 1991. Жооп бердим го, бизнес кылгыла дедим. У вас получится. Торговля и бизнес. Ошондо жолдошум алып өзү, мисалы үчүн өзүнүн атына ачып, мен пока балдар менен үйдөмүн да, өзү эле алып кете алат, Өзү эле алып кеткенди деле каалайт, ал жандуу жакшы сатат. Ошол тууралуу билейин дегем. Бизнес. Чоң рахмат. Саламат калыңыз. Мен өчүрө албай атам го. X'ти басасыз. Үстүндө X'ти басасыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эфирден кайра чыгып коесузбу анда сиз, эгерде эме болбосоңуз? X'ти басып чыгып коесузбу эфирден? Так, как мне удалить этого человека? Саламатсызбы? Сизден разбор алайын деген. Азыр кухняда тамак кылып аткан уланбабы өзү салып калдым да. Атыңыз ким? Менин атым Айсулуу, Жалал Абад областынын Кош Базар шаарынан болом. 1987 14-ноябрь болгон жылы. Азыркы моментте магазинде бухгалтер болуп иштейм. Биздин максатыбыз ошол бир аз мындай десем, бизнес кылып ача албайм деп ойлойм да, потому что мага акча болуш керек го. Зарплатага эле жашайбыз, анан ошол кичине акча чогултуу жагынан ойлонуштуруп совет бере аласызбы деген. Бирок бизнес жок да, зарплатага эле эме кылабыз. Түшүнбөдүм, бизнес ачкыңыз келип атабы?
Ачкым келчү, бирок акча чогулта албай атабыз да. Зарплатага эле жашайбыз да. Ошон үчүн ачсам болобу бизнес ошол боюнча. Масштабка чыккыңыз келип атабы, э? Жок, эми просто мындай базарга же мындай магазин ачып ушундай соода тармагына болобу деп сурагам. Болот у вас предназначение торговля вообще. Жандуу жакшы сата аласыз. Но окушуңуз керек экен. Минимум жанагындай сатуу менеджер курсун, ушундай сатуу курстарында окуп, акчаны чачат турбайсызбы өзүңүз? Мындай да, финансылык сабаттуулук хромает у вас. Деньги в Ооба. унитаз деп коет обычно. Акча табат экенсиз, бирок чачат экенсиз. Напсиңиз күчтүү экен аябай. Өзүңүз менен аябай иштешиңиз керек экен. Бизнес курам деген адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Адамдар менен тил сүйлөшкөндү, адамдар менен мамиле курганды, адамдар менен сүйлөшкөндү, укканды, коммуникация кылганды үйрөнүш керек. Сүйлөшкөндү. Бизнес это есть коммуникация. Бизнес это есть идея, коммуникация. Адамдар менен сүйлөшө билүү и так далее, да? Отношения людям. У вас очень высокое эго. Вам нужно поработать над собой. Акча келет экен, аябай жакшы эле келет экен. Просто сиз эгерде мамилени адамдар менен жакшыртсаңыз, билим алсаңыз, до конца проекция аягына чейин чыгарганды үйрөнсөңүз, жана финансылык сабаттуулукту көтөрсөңүз, финансовая грамотность у вас хромает, акчанын берекеси жок. Акчаңыз суудай эле агып кете берет. Келет, кетет, эч нерсе акча жок. Поэтому вам нужно поработать над этим. Доходы, расходы, вам нужно это все прописывать. Вы сама бухгалтер. Плюс канча бизнес ачылып атат, канча жабылып атат. От неведения, от неумения, мисалы үчүн билим жок болсо, ал бизнести, например, онлайндан дагы иштетип, офлайнда иштетип, 2-3 тармакта иштетип көп ийгиликке жетем дегендер андай жок болсо, анда сложно. Да, анда сложно болот. Вот. Жолдошум Поэтому сурасам болобу? Аныкы 13-06-1984. давайте про себя только, да? Хорошо, давайте только про себя. Сколько желающих здесь, которые хотят разбор? Ага. Макул, рахмат, чоң боюнча сурайын дегем. Мгм. Так, мындай. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутмандуу кеч. Атыңыз ким? Менин атым Назира. Жакындан бери ушу силердин видеоңорду көрүп андан кызыгуу пайда болуп жатат. Бул илим боюнча. Мен туулган күнүм 01/01/1979. Каяктан чыгып атасыз, Назира эже? Бишкектен чыгып атам. Канча жаштасыз, эмне иш кыласыз? Мен 46 жаштамын. Онлайн бизнесменки. Эми Россия менен иштеймин. У меня контейнер нету, никакой товар нету, но онлайн иштейм. Байыр дагы? Да. Менин суроом мындай, биринчи суроом. Менин жада силерге айтып аткан туулган күнүм, жылымды ал баягы чоң энем ушул датада болсун туулган күнү дептир. Өзүм апам 27-декабрда же 28-29 ушул 3 күндө биринде төрөгөм, бирок так билбейм дейт. Ошо менен мен туулган күнүм чоң энемдин чечими менен 1-январь болуп жүрөт. Ошол илимде кандай болуп калат, мен түшүнгөн жокмун да ошону. Туулган күндө негизи ошо мурункулар ошо кой келгенде төрөлгөнсүң, тоодон мал түшкөндө төрөлгөнсүң деп эле ар кандай даталарды коюп, же болбосо атаң бир жума бою мас болуп сени майрамдап жүргөн, анан ошол күнү дата коюп койгон деген случайлар көп. Эми Аллахым жаратканым бизди жөн эле бир күндө төрөлтүп койгон эмес, ошол биздин энергия да. Ошол күндүн энергиясы ар бир сан аябай укмуш иштейт да. Муну менин курсумда окуган баары далилдеп бере алат.
Мен рилстеримен деле көрүп уксаңыздар болот. Биринчиден паспорт боюнча ушул туулган күн болсо, ушул күнү туулган күнүм деп белгилеп жүрсөңүз, анда ушул эле кабыл алып беришиңиз керек. Эгерде сиз билбесеңиз, качан так эмени билбесеңиз. Экинчиси, тактап билип алыш үчүн ошол кайсыл күнү действительно төрөлгөнсүз казып, барып, ошол эмелерди, справкаларды, ошол төрөлгөн күнүңүздү мен даже изилдемекмин да, барып колдон келсе, барып ошол жакта айылбы, архивтерден алып чыгып, так билип алыш үчүн өмүр бою билбей кеткенден көрөк. Анан эки энергия иштейт. 27 төрөлгөн болсоңуз, анда ошол күндүн энергиясы да иштейт, и бирдин паспорт менен дагы иштейт. Бирок негизи закон боюнча паспортто кайсыл туулган күн болсо ошол иштейт да. Бирок мен айтам, паспорт эмес, кайсылыны сен кабыл алып, плюс паспорт бул паспорт, ооба. Бирок Кудай кайсыл күнү чыгасың, жарык дүйнөгө келдиң, ошол күн көбүрөөк. Ошол күнгө мен көбүрөөк фокус коём да. Анан сиз аны да билбей атпайсызбы, аны да билбей атасыз. Демек, же 27сиз, же 28, же 29 дегендей. Ошон үчүн мен эриндей барып, ошол каякта төрөлгөнсүз, ошол жактын архивтерине заявление жазып, барып, издеп, көрүп, таап чыкмакмын. Бул деле оңой иш эмес, бирок кайсыл күнү так туура, Кудай мени кайсыл күнү төрөлгөм деп билип алыш үчүн ошол нерсени деле эмекмин да. Балким плюс минус 1 айдын ичинде табылып чыгып калмак деп ойлойм. Анын баары архивде, бардыгы журналда регистрация болот. Аны каалоосу бар адам барып чыгат деп ойлойм да. Я вам рекомендую. Мен ал маалыматты азыр силер менен байланышпасам, ошону казып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экенин билбей калмакмын да. Демек, жөндөн-жөн мен силерге прямой эфирге чыккан жокмун. Өзүңүздү билип алган, таанып алган жакшы да. Мисалы үчүн, мен бирмин да, мамиледен жабыркайм, мен айтканды кылыш керек элдин баары. Мен элдер стерва деп ойлойт, элдер менден коркушат, мен башкаргычмын, кой мен мындай болоюн, минус тарабым мындай, кой мен күлүп жүрөйүн, элдер менен сүйлөшөйүн, кой мамилеге бекем болоюн, кой адам менен сүйлөшөйүн. То есть минус тарабыңды билип алганда өзүң үстүңөн иштеп баштайсың да. Мисалы үчүн, кой, жок, адамдар менен сүйлөшөйүн, чакырды барайын. То есть минустарыңды билип алганда, өзүңдү түшүнүп алганда, бул абдан сонун да. И мамиледен да жабыркабайсың, адамдар менен сүйлөшкөндө, адамдар менен кадимкидей мамиле кылганда, аларды таанып баштаганда, то есть там, допустим, я единичка, и мне комфортно одной, и так далее, да. То есть сиз айтасыз да, мен бирөөгө барып иштегим келбейт, мен андан көрө өзүмө иштегем. Реально ошондоймун. Да. Ну вот, потому что сиз еще бир экенсиз да. Вы очень сильная женщина. Но нужно работать над собой. Аябай иштеш керек өзүңүз менен. Анан для себя өзүңүз билип алыңыз. Хотя бы так, даже барып карасаңыз, запрос кылсаңыз, изденсеңиз, билбейм, анча-мынча сотрудниктерге может кичине акча берип карматсаңыз батыраак болуп калат. Ошол эжеке. Чоң рахмат. Силердин илимиңер боюнча менде мисалга мен өзүм үстүмөн иштөө боюнча бир эки мисал келтире аласыңар. Мисалы ошо единичка деп атпайсыңарбы бир боюнча. Основной көңүл бөлө турган. Жолдошуңуз барбы? Бар, бар. Балдар барбы? Бар. Сонун азаматсыз. Жакшы лидерсиз, ошо өзүңүзгө иштешиңиз керек, звезда болушуңуз керек. Инстаграмды аябай иштетиңиз. Инстаграмда иштетиңиз. Өзүңүздү аябай эл алдына чыгарыңыз. Көп адам сиздин аркаңыздан бара алат. Жылдызсыз, колуңуздан келет көп нерсе, жоопкерчиликтен качпайсыз. Я рекомендую. Признание алган сайын өсөсүз. Ошон үчүн инстаграмыңызды аябай жакшылап иштетиңиз, блогер болуңуз, сатуу кылыңыз. Көп тармак жактан кете алат экенсиз, болгону сизге билим жетишпейт экен. Действие, кыймыл, аракет жетишпейт экен. Ошол. Да.
Атаклуу Пушка лидер. Чоң рахмат, маалымат үчүн чоң рахмат. Анан мындай да, мен просто так эле мынтип бирөөнүн да убактысын албайм. Значит, менде интерес бар. Буюрса да чогуу болобуз. Рахмат. Келиңиз, биринде келиңиз, жандуу лекцияга келиңиз, курска келиңиз. Биринде жандуу лекция өтөм, мен менен жолугушуу болот. Ошол жакта 4 саат жандуу өзүн билимдерди берем. Нарындан бери, көлдөн бери келген болуу келишет көбүнчө даже. Обязательно келгиле, сөзсүз түрдө жандуу лекцияга келиңиз. Курска дагы келиңиз, күтөбүз сөзсүз түрдө өзүңүз үчүн окуп алсаңыз. Рахмат. Ийгилик баарыңарга. Жандуу жолугушсак болобу дейт. Ооба, 21 ноябрда жандуу лекция болот, 4 саат мен менен. Ичинде мондай автордук бренд аттуу китебим белекем. Ондай бренд аттуу китебим белекем. 1500 сомдук жандуу жолугушуу. Орундар чектелүү, ичинде 1000 сомдук ушундай китеп белеке. И жандуу 4 саат обучение өтөм. 4 саат жандуу обучение өтөм. Азыр менин код души курсумда Zoom башталат, Zoom бар. Так, азыр менин окуучуларымда Zoom бар. Мен силерге код душу курсу жөнүндө айтып берем. Жана жетишсек разборлорду кылабыз. 1 ноябрда жандуу лекция болот. Курска катталгандарга биз белекке беребиз бул нерсени. Жана андан сырткары бизде коучинг, менин жанымда жүрүп коучинг өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ретрит бар, ичинде 1,5 ай менин жанымда болот. 1,5 ай бул 66.000 сом турат. И 3 жеке жандуу жолугушуу бар, ичинде ретрит бар. Полностью онлайн обучение бул стандарт тариф 15.000 сом болот. Жаздырылган сабактар силерге доступта болот. Жаздырылган сабактар силерде доступта болот. И жума сайын мен менен Zoom болот. 6 ай доступта болот. Плюс чакырылган мужчина, эркек спикерлер дагы бар бизде. Андан сырткары арома психолог и так далее. Көп эксперттер. Так, VIP 1 айлык VIP болсо бул 1 айлык VIP тариф бул жандуу обучение, жандуу плюс онлайн. VIP тарифте жумасына 2 жолу Zoom'дардан мен разборлорду кылам. 2 жандуу жолугушуу. Жок, бул жакта 2-3 жандуу жолугушуу, аягында жандуу выпускной. Арома бал болот, 4-5 саат, арома психолог менен, сексолог менен. Мен менен оюн болот, трансформационная игра. И жума сайын онлайн жолугушуу, куратор менен фотосессия и 1 жыл сабактар доступта болот. Жолугушуулар болот. Так, бизде 15.000, 33.000, 66.000 и 3 айга 6 айга бөлүп төлөө каралган, 5% рассрочка. Каждую неделю онлайн Zoom разборы кундуз менен, каждую неделю онлайн встречи с куратором. Куратор менен дагы жолугушуулар. Так, курс боюнча суроолоруңуздар бар болсо, берсеңиздер болот комментарийге. Ага чейин я хочу показать спикера. Көп нерсени по-любому курстагылар получает. Азыр эле мен мына прямой эфирде өтүп атканда код душу курсуна арома психолог жана сексолог Назгүл Иманбаева менен кыздар эфир өтүштү. Карагылачы прям. Смотрите, какие
Видите, какие отзывы здесь прям. Өлө сонун эфир болду. Вообще эч ким айтпаган нерселерди үйрөндүм дейт. Дополнительно ушунча көп спикерлерди алып келип атасыздар дейт. Мына конспекттеп атышат. Эркектерди көбүрөөк жакшылап түшүнүп алдык. Жашооңдо канчалаган айымдардын минусу ушул жакта айтылды окшойт. Бүгүнкү сабак үчүн ыраазымын. Назгүл Эжаева сонун ыраазыбыз. Бизде ар багытта ачты. Айымдар үчүн арналган өтө сонун эфир болду. Женственность менен сексуальность бизге өтө керек. Будем поднимать эту энергию. Өтө чоң ыраазычылык Кундуз айым менен командасына дейт. Өтө сонун техника, фишкаларды алдым. Есть чем много еще над собой работать дейт. Чыныгы аялдык сапаттарды аны кантип колдонуу керек? Бардыгын үйрөндүк да? Үйрөндүк дейт. Хорошо. Үйрөндүк дейт. Так, включаю комментарий. Курс жөнүндө маалыматтарды алсаңыздар болот. Акысыз, бесплатно, что можно получить? Бесплатный рилстердин астында бесплатный разбор бар. Разбор деп жазып, разбор алсаңыздар болот. Я все подготовила. Рилстеримди көрсөңүздөр болот. Ал жакта да көп пайдалуу нерселер бар. Менеджерге номер калтырып, номериңерди калтырып, менеджерден консультация алсаңар болот. Акысыз мини курс бар, акча, мамиле, предназначение деп. Ошону көрсөңүздөр болот. Жана андан сырткары детская позиция деген акысыз сабак бар. YouTube каналыма катталып алсаңыздар болот. Акысыз нерселер ал жакта өтө көп. Вот. Акылуу эмнелер бар. Код души курсы бар пока. Это для начинающих. Для продолжающих новый продукт буюрса я пишу. Для продолжающих. Это новый уровень болот, ошол для продолжающих. Пока код души курсу это база, өзүн таанып, өзүн билип алганга. Чем страдать и всю жизнь ходить, не понимать людей, себя, мужа, это отличный продукт. В Кыргызстане я единственная, у кого все так классно уроки записаны. Сонун кылып упаковка кылып, кыргызча, орусча конспекттер менен даярдап койгон. Жана профессиональный деңгээлде бардыгын ушинтип жасап койгон айымдардан. Так, я хочу вам показать. Караңыздар. Бізде мына получается, мына көрүңүздөрбү, запись уроков, предназначение, матрица, деньги. Мына вот получается ар бир сабак монтип жазып, деньги, сабактар монтип жазылган. Миссия жөнүндө, число сознания, туулган күндөр, мышление. Число сознания да монтип кыргызча, орусча конспект жана сабактар менен. И записи всех уроков. Zoom'дагы, жандуудагы сабактар, предназначение, матрица. И жакын арада обязательно сөзсүз түрдө я буду добавлять практики, медитации. Без этого никак. Код душиде окугам, сабактар мощно дейт. Да. Так, у нас очень много запросов. Бирок мен курсумда окуучуларым бар, алар менен болушум керек, Так, девочки, смотрите. Платный эмне бар, курс бар. Платный өзү менен жеке жолугушуп, же болбосо онлайн консультация алсаңыздар болот. Но я рекомендую курс, потому что ал жакта мен Zoom аркылуу көбүрөөк келем. Түз эфирлерден көп адамдар мисалы үчүн аң сезими жабык болсо, кээ бирөө даяр эмес критика укканы, чындыкты укканы. Поэтому сабакта углубленно көбүрөөк берилет, айтылат, правда. Жандуу лекцияга келсеңер болот, Бишкекте болсоңор. Курстагыларга жандуу лекция белекке берилет. Вот, 1 ноябрда сиздер менен жолугушабыз. Жандуу лекция 1 ноябрь болот. 12ден 4-5ке чейин жандуу сабактарды өтөм. Китеп белекке аласыздар. Баасы болгону 1500 сом, до 25-го 1500, андан кийин жандуу лекцияга вход 2000. Орундар чектелүү. Жана
курска катталгандар жандуу лекцияны белекке алышат. Вот. Я глубоко работаю с теми, кто уже регистрируется, да, на курс. Дальше что? Эмки жумада обучениега кайра кетем. Мне не жалко тратить деньги на обучение, поэтому я расту. Это самый, как бы, акчага сатып алган нерсе, это самый дешевый способ. Эң оңой жол. Мисалы үчүн сүйүүнү, мамилени акчага сатып албайбыз. Ошон үчүн акча менен бир решение кылыш, бул наоборот эң оңой жеңил способ деп сүйүнүш керек. Вот. Дагы эмне? Коучинг это как наставничество, жанымда жүрөт, окуйт, үйрөнөт. Но өмүр бою окуп келе жатам. 3,5 жылдан бери психологияны окуп келе жатам. 1, 2, 3 уровень, C уровни. Кайра окууга кетип атам. Азыркы учурда БГУда да окуп атам, магистратурада. И окуган сайын өсүп атамын. Поэтому я рекомендую обязательно учиться постоянно. Когда у человека низкая энергия, у него есть жадность. Поэтому нам нужно постоянно өзүбүздүн иштешибиз керек. Эч тынчтык бербей жатат, кыйналып кеттим аябай деп түшүнбөдүм. Мен рилстермен, каруселдерден күнүгө сиздерге чыгарып атам. Өтө көп пайдалуу билимдер бар. Ошол жакты дагы сөзсүз түрдө караңыздар, көрүңүздөр. Жакшы проекттер алдыда, Кудайым буйрса. Жакшы проекттер алдыда. И ошонун үстүнөн иштейбиз деген ойдомун. Түшүндүкпү? Миссия бирлер эмне жумуш кылса болот дейт. Өздөрүнө иштегилери келет миссия бирлер. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Я побежала. Номериңиздерди калтырып, дирекке номерди калтырып, командаман консультация алыңыздар. Мына бесплатный акысыз курста жазып койдум. Мини курс акча мамиле предложение. Детский позицияны караңыздар. Ошол акысыз нерседен дагы көп нерсе ала аласыздар да, акча мамиле предназначениядан. Ошондуктан ошону жакшылап көрсөңүздөр дагы сонун нерселерди, көп нерсени таба аласыздар. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Доктор Өмүрбек. Спасибо! Как вы? Сиз барасызбы көлгө? Буюрса, көлдөн көрүшөбүз. Кымбат Акылбекова. Приветик, красотка. Очень приятно. Кстати, спасибо за подарок. Олесону экен. Буюрса, обязательно сүрөткө түшүп туруп, тебя отметим. Обязательно напиши Инстаграм. Мы отметим. Изаткан эжеден дагы сторис выложим. Было очень приятно. Рахмат. Подарком мощный экен. Кымбат, рахмат чоң. Өмүрбек байке, барасызбы? Вау, увидимся! Профтон көрүшөбүз буюрса. Наконец-то! Сон. Я вам напишу сейчас после эфира. Спасибо большое. Доктор Өмүрбек мырзага, конечно, биз жетпейбиз. Доктор Өмүрбек мырзабыз өтө акылдуу, өтө күчтүү мырза. Доктор Өмүрбек мырзадай болуш керек мага. Буюрса, эми сизге жетиш дагы көп бар, бирок абдан кубанам. Спасибо, Өмүрбек байке, рахмат. Барыңыздарга рахмат, ыраазымын. Я вас всех люблю. Жакшы көрөм баарыңыздарды, ыраазычылык билдирем. Ыраазымын сиздердин баарыңыздарга.